Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин иш башкармасынын алдындагы автотранспорттук бирикмеси мамлекеттик ишканасынын негизделгенине быйыл туура 65 жыл толду. Ишкананын негизги максаты президенттин администрациясынын аппаратын, иш башкармалыгын жана борбордогу клиникалык ооруканаларды транспорт каражаттары менен камсыздап жана тейлөө болуп саналат. Жалпысынан балансыбызда 180 жакын автотранспорттук заманбап техникабыз бар. Анын ичинен жеңил автоунаа, автобус жана кичи автобустар, спецтехникалар катталган. Мына акыркы мисалга ала кетсек, акыркы жылдары эле автотранспорттук техникабызды жаңылоо боюнча бир топ жетишкендиктер болду деп айтсак да болот. Мисалга алып кеткенде 19-жылы Россия Федерация тарабынан Кыргыз Республикасынын техникалык жардам иретинде президенттин иш башкармалыгынын алдындагы автотранспорттук мекемеге 68 дана автоунаа жардам түрүндө берилди дейм. Мисалы атап айтсак, бул 20 дана Ford Mondeo, 30 дана Ford Focus, анан 10 кабызы автобусу. Дагы 6 дана Mercedes-Benz 222 кузовдогу брондолгон Mercedes-Benz бөлүнгөн. Сыртынан жеңил көрүнгөнү менен ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү иш алып барган мекеменин иш күнү таңдан баштап түнгө чейин уланат. Түндө гаражга коюлган унааларды тыкыр текшерүүдөн өткөрүп, техникалык абалын карап, жолдо жүрүүдөгү коопсуздугуна чейин камсыздоо мына ушул ишканага жүктөлгөн. Эртең мененки таңкы саат 7-тен баштап линияга чыгуучу машиналардын баарын текшерүү составиясын, санитар составиясын текшерип, анан линияга чыгарабыз. Кечки жумуш бүткөн убакта кечки саат 7-тен баштап кайра өткөрүп алабыз ошондой состоянияда. Ар бир айдоочу өзүнө караган унааны алып кетүү алдында алгач дарыгердин кароосунан өтүп, ден соолугун текшерткен соң гана унааны башкарууга уруксат берилет. Менин негизги милдетим эртең менен айдоочулардын, жол баракчыларына күнүмдүк температурасын, кан басымын, сатурациясын өлчөп, ошол текшерип, анан чыгарамын жол баракчасына. Анткени жолдо ар кандай кырсыктар болушу мүмкүн. Эртең менен келгенде жайдарды тосуп алып, кайра жайдарды узатууга аракет кылышыбыз керек. Эң биринчи өзүбүздүн милдетибизди так аткарууга аракет кылышыбыз керек. Ар бир унаанын маршруттук багыты диспетчердик бөлүмдө электрондук көзөмөлдө турат. Атайын быйыл программа кирген. Ошол программа менен иштейбиз. Машиналарыбыз каякта жүрөт, кайсыл жерде токтоп турат, ошонун баарын биз ошо программа аркылуу билип турабыз. Андан сырткары бизде диспетчерский жеңилдик болуп, бияка атайын автоматический программа киргизилген, путевой лист боюнча. Ошол путевой листта бизде обычно водительдерге бир күнкү путевка ачылат. Бир күнү эртеден кечке жүрүп келген пробегин жазабыз. Кечинде келет, машиналарын койгондон кийин кайра ошол күнкү жүргөн пробеги менен путевкалар жабылат. Биздин ар бир машинада GPS установлены. Ар бир машинанын каякта жүрөт, бир күндө канча пробег жүрдү, канча заправка кылынды, ошонун баары бул программада көрсөтүлгөн. Мынтип алсак болот, бир машинаны тамдасак, допустим, бул машина каякта азыркы маалда Доронбай Садырбековдун Жайыл Батыр көчөсүндө экен да, 70-19 деген машинабыз. Ушинтип эле ар бир машинаны ушундай негизде карасак болот. Анан ушул машинанын бир күндө канча пробег жүрдү, каяка барды, кайсыл жерден токтоду, ошонун баары бул программада көрсөтүлгөн да. Ишканада учурда 170 кызматкер эмгектенет. Ар бир кызматчы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып келишет. Бузулуп калган унаалар өз маалында оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кечиктирилбестен кызматка берилет. Машина нормальная.
В рейс можно ехать. Хорошая машина, на ходу. Бул биздин камерабыз акыркы сапатка байланыштуу ушундай жаңы камераларды орнотконбуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен орнотконбуз бул камераны. Бул камеранын ичинде өзүнүн сушилкасы бар, вытяжкасы бар. Машинаны крастетип, полировка кылганда чаң жукпайт. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт да бул камерабыз. Мына көрсөңүздөр болот, азыр бул машина покраска даярдалып атат. Буюрса 1-2 күндөн кийин уну покраска кылып чыгарып беребиз уже. Вулканизациябыз биздин бүткүл өз машиналарды ушул жерден шина монтаж кылабыз. Бул аппаратыбыз болсо Кыргызстанда бизде эле бар. Мындай аппарат эч жерде жок Кыргызстан боюнча. Бул аппараттын максаты брондолгон дөңгөлөктөрдү шина монтаж кылуу. Мындай аппарат Казакстанда, Россияда бар, башка Кыргызстанда бизде эле бар да мындай аппарат. Автотранспорттук бирикмеси мамлекеттик ишканасынын өзүндө заманбап технология менен жабдылган май куючу жайы бар. Бул жерде ишканага тийиштүү унааларга орнотулган атайын чиптер аркылуу гана май куйса болот. Сырттан келген автого май куюу эч мүмкүн эмес. Включается, набирается сторона колонки, набирается номер колонки, набирается пин-код, потом включается литры показывает. 10 литров, например, 10 литров я включаю. После этого только бензин, колонка работает. То есть топливно-раздаточная колонка, под этим номером машина заправляется. Бул биздин заправочный станциянын өзгөчөлүгү, бул ар бир мондай колонканын башында ушундай атайын система турат, датчик. Анан бул машинабызда дагы мындай датчиги турат, орнотулган. Бул датчик менен келип эметкенде эле автоматтык түрдө бул заправка иштейт өзү. Мына иштеп баштады. Ушун менен куюлат. Бул куюлган немесе сразу база данныхка кетет биздин компьютердагы. Ошонун негизинде отчет өткөрөбүз. Мындай система Кыргызстанда бизде эле бар. Башка эч кайсы заправкада, эч кайсы жерде жок. Машинада датчиги жок болсо, бул заправка иштебейт, куюлбайт. Ишканага мамлекеттик бюджеттен бир жылда 25 миллион сом бөлүнөт. Бул каражат күйүүчү майга жана техникалык кароого жумшалат. Ал эми ишкананын имаратын оңдоо, техникалык базаны жаңыртуу үчүн өзүн-өзү каржылоо жагы ойлонуштурулган. Мына бул автобус Golden Dragon деген автобус. Кытайдын автобусу, Кытай чыгарган. Азыр болсо биз футболисттер менен иштеп атабыз. Федерация футбол алар заказ кылат. Bizde de bu avtobuslar менен гос заказ болгондо, коноктор келгенде ошондо чыгабыз. Министерстволор, федерациялар менен договорубуз бар. Так, бул автобус 2017 жылы март айында келген. Жакшы автобус экен. Бул микроавтобустарыбыз биздин өлкөбүздө болгон мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын баарын ушул машиналар менен обслуживание кылабыз. Bundan тышкары биздин өлкөдө өткөн кочевник оюндарын ушулардын баарын биз обслуживание кылып эметкенбиз. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин иш башкармасынын алдындагы автотранспорттук бирикмеси мамлекеттик ишканасынын 65 жылдыгы менен жалпы жамаатты куттуктайбыз. Адам өмүрү аманат демекчи, темирдей тартип жана жоопкерчилик менен ишке мамиле кылуу сиздердин негизги ураныңыздар бойдон сакталсын.